сиздин көз карашыңыз боюнча барбы биздин үмүтүбүз акталабы? Бир убакыт келеби, ошол убакыт биз сыймыктанып башка элдерге мактана турган бир падыша келеби бизге? Биз дагы сыймыктангыбыз келет. Жараткандын ушундай бир бизге берген көрсөтмөсү ушундай да. Ниети бузук элге жакшы падыша берилбейт да. Ар бир элдин ниетине жараша падыша болот дейт да. Мындай деген сөз менен мен элди күнөөлөп аткан жерим жок. Элибиздеги ошол каалоо бир аз төмөнүрөөк. Биз тазалыкка умтулуп атабыз дагы, аттиң деп коюп, анан ошол тазалыкты кура турган күн келгенде шайтандын азгырыгына берилип кетип атабыз да. Көпчүлүк учурда акчага, тамак ашка, куда сөөгө, жердешчиликке, башкаларга бурулуп кетип атабыз. Алтын мырза, Кудай буюрса, менин дагы үмүтүм сиздикиндей сыяктуу, биздин мамлекетте таза, күчтүү азаматтардан келет дагы. Биз бир канча жыл башта айттым эле, Борбордук Азияда аталык ролун ойногонбуз да биз. Аксакалдык ролду ойноп келгенбиз. Тилекке каршы көп жылдардан бери аны колубуздан жоготуп жибердик. Ушул айланып тарых кайра келет колубузга үмүт үзбөйлү. Ал үчүн талыкпай күрөшүшүбүз керек, буюрса келет. Мен ушул күндөрдү жакындатуу үчүн күрөшүп келатам. Ошол күндөрдү жакындатуу үчүн мен өмүрүмдөгү бирден бир максатым ушул. Күрөшөбүз.